Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүнкү сабакта дагы өткөн сабактагы сыяктуу эле буга чейинки өтүлгөн айрым бир материалдарга көнүгүү иштемекчибиз. Демек алгач мен кайсы темага көнүгүү иштээрибизди айтаардан мурда силерге сүрөттөрдү көрсөтүп көрөйүн. Мынакей экранда силер үйдүн ичин көрүп турасыңар. Ушул үйдүн ичин жасалгалоодо силер көрүп турган үйдүн шыбында турган силер көрүп тургандай мынакей жасалышты көрүп турасыңар. Жасалга же болбосо бул плинтус. Плинтустун эки жерин көрүп турасыңар. Мен бул эки жерди жөн эле белгилеп жаткан жерим жок. Ушул эки жер менен мына кийинки силер көрө турган бул тышкы бурч деп аталаарын билчүсүңөр. А бул плинтус, мына шыптагы плинтусту бул ичиндеги туруп атат. Демек муну ички бурчу деп айтылат. Үйдү жасалгалаганда мына атайын куруучулар жасалгалап жатып тышкы бурчу, ички бурчу деген терминдерди колдонушат. Мынакей эгерде полдо турган плинтусту жасаган учурда бир эле учурда тышкы бурчунда көрүп турасыңар, мынакей. Бул ички бурчун көрүп турасыңар. Эми балдар, ушул сүрөттөрдү жакшылап баамдагылачы. Үйдүн жасалгасындагы эле бир учурду көрсөттүм. Үйдүн шыбында коюлган плинтус менен полго коюлган плинтус экөөндө тең тышкы бурчу бар экенин көрүп турасыңар, ички бурчу бар экенин көрүп турасыңар. Силер билесиңерби, ички жана тышкы бурч деген түшүнүктү биз геометрия курсунда да колдонгон болчубуз. Башкача айтканда силер менен мен 7 класстын геометрия курсунда окуп жаткан учурда ушул темаларды жаңы тема катары өткөн болчумун. Анда мен бүгүнкү сабактын темасын айтып өтөйүн. Мен бүгүнкү сабакта ушул темаларга байланышкан көнүгүү иштетмекчимин. Мынакей темага көңүл бургула. Үч бурчтуктун ички жана тышкы бурчтары. Кайталайм. Үч бурчтуктун ички жана тышкы бурчтары. Ооба окуучулар, мен жогоруда үйдүн жасалгасында плинтустарды тагууда ички бурчу бар экенин көрсөттүм жана тышкы бурчу бар экенин көрсөттүм. Биз бүгүнкү сабакта геометриялык фигуралардын бири болгон үч бурчтуктун ички жана тышкы бурчтары тууралуу көнүгүүлөрдү аткармакчыбыз. Анда бүгүн сабакта эмнелерди кылаарыбызга көңүлүңөрдү бургум келет. Биз бүгүн сабакта үч бурчтуктун ички жана тышкы бурчтарынын аныктамаларын жана алар тууралуу теоремаларды кайталайбыз. Ошондой эле үч бурчтуктун ички жана тышкы бурчтарына карата маселелерди чыгарабыз. Мынакей, ушул нерселерди аткарыш үчүн алгач үч бурчтуктун чиймесин көрсөтөйүн. Экранда силер А, С, В үч бурчтугун көрүп турасыңар. Бул үч бурчтуктун мына мен бир бурчун, экинчи бурчун, үчүнчү бурчун көрсөтүп жатам балдар. Бул үч бурчтуктун силер көрүп турган бурчтары ички бурчтары болуп эсептелет. Жогоруда биз плинтусту такканда ички бурчу, тышкы бурчун көрбөдүңөр беле? Азыр мен силерге көрсөтүп жаткан бурчтар үч бурчтуктун ички бурчтары. Эми балдар, тышкы бурчун чийерден мурда мен жагын андан ары улантайын. Бу жагын андан ары уланта турган болсо, мына мен жашыл түстө белгилеп койдум. Үч бурчтуктун тышкы бир бурчу пайда болду. Эми мындайынан улантсам, экинчи бурчу пайда болду. Мынакей бул үчүнчү бурчу пайда болду. Урматтуу окуучулар, экранда мен жашыл түс менен үч бурчтуктун тышкы бурчтарын чийдим. Бирок ойлонуп көргүлөчү, тышкы бурчу ушул гана болушу мүмкүнбү же башка да тышкы бурчтар чийилиши мүмкүнбү? Мен азыр дагы чийип көрөйүн, силер баамдап тургула. Мынакей, мен экинчи дагы тышкы бурчтарды ар бирине кошо чийдим. Эми баамдагыла. Ар бир ички бурчка эки тышкы бурч туура келип жатат. Бирок ошол туура келип жаткан тышкы бурчтар кандай бурчтар балдар? Мынакей, бул экөөнү карагылачы. Бул эки бурч вертикалдуу. Ошондуктан бирөөнү эле алсам жетиштүү болот. Анткени вертикалдуу бурчтар барабар. Кийинки Б чокусунун тышкы бурчтарын карагылачы. Мынакей, Б чокусунда да эки тышкы бурч турат, демек бирөөнү эле алып коюу жетиштүү. А бурчунун да тышкы бурчуна экөөнү чийдим. Бирок буларда вертикалдык бурчтар барабар болгондуктан бирөөнү эле алып коюу жетиштүү. Мына көрдүңөрбү? Ички бурчтары үчөө экенин көрдүңөр. Тышкы бурчтардан да үчөөнү эле алып койдук. Мына демек ички бурчтар кайсылар экенин мен номерлеп коеюнчу. Биринчи, экинчи, үчүнчү бурчтар. Мынакей балдар, тышкы бурчтар биринчи, экинчи, үчүнчү бурчтар. Бу ички бурчтар.
Үч бурчтуктун ички бурчтары биринчи, экинчи жана үчүнчү. Эми тышкы бурчтарды номерлеп коелук. Мына бирге жанаша жаткан бурчту 4 дейин, экиге жанаша жаткан бурчту 5 дейин, үчкө жанаша жаткан тышкы бурчту 6 дейин. Анда бул биздин берилген үч бурчтугубуздун тышкы бурчтары 4, 5 жана 6. Баамдап тургандай силер бир эле үч бурчтуктун 3 ички бурчун жаздым жана 3 тышкы бурчун жаздым. Ушул жерден бир эскертүүчү нерсе балдар. Үч бурчтуктун ар бир ички бурчуна жанаша жаткан бурч тышкы бурч болот. Ошондуктан тышкы бурчтан мен силерге жогоруда көрсөткөндөй эки учурун көрүп жатасыңар. Бирок экөө тең бири-бирине барабар болгондуктан каалаган эле бирөөнү тышкы бурч катары алсаңар болот. Эми балдар, үч бурчтуктун ички бурчтарына карата мынакей мен ички бурчтарын сүрөттө белгилейинчи ар түрдүү түстөр менен белгилеп койдум. Ушул үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Мына бул теорема менен силер сабактын башында дагы айтып өткөндөй эле буга чейин таанышкан болчусуңар. Кайталайм. Үч бурчтуктун ички бурчтары жөнүндө теорема 7-класста өтүлгөн. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Эми балдар, бир эле үч бурчтукта тар бурч болушу мүмкүн, кең бурч болушу мүмкүн, тик бурч болушу мүмкүн. Ушундайбы? Демек, үч бурчтуктар бурчтарына карата ушундай классификацияланган. Демек, бир эле үч бурчтукта канча тар бурч болушу мүмкүн балдар? Үчөө тең тар бурч болушу мүмкүн. Анда үчөө тең тар бурч болсо, кең бурч жана тик бурчту албайбыз. Же бир эле үч бурчтукта эки бурчу тар, бир бурчу кең бурч болушу мүмкүн. Же үчүнчү учурда эки бурчу тар жана бир бурчу тик болушу мүмкүн. Көрдүңөрбү? Урматтуу окуучулар, ушул жерден силерге дагы тактап айта кетүүчү нерсе, үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус экенин билгенден кийин, бир эле үч бурчтуктун эки бурчу тик болушу мүмкүн эмес. Анткени экөө тик болуп калса, ал экөөнүн эле суммасы 180 болуп калат да. А бизде 3 ички бурчтун суммасы 180 болуш керек эле. Демек, бир үч бурчтукта эки ички бурчу тик болушу мүмкүн эмес. Ошондой эле эки ички бурчу кең бурч болушу дагы мүмкүн эмес. Дагы кандай учур болушу мүмкүн? Аны өзүңөр ойлонуп көргүлө. Келгиле эми балдар. Демек, мынакей теоремада айтылгандай, үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар деген теореманы жазып койдум. Бурч Е плюс бурч К плюс бурч С барабар 180 градус. Эми балдар, силерге тапшырма берейин. Биз бүгүнкү сабакта көптөгөн маселе иштейбиз. Кана окуп көргүлөчү. Үч бурчтуктун эки бурчу берилген. 45 градус, 50 градус болсо, анда үчүнчү бурчун тапкыла. Кана балдар, мен силерге 4 жоопту сунуш кылайын. Силер туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. Кайра кайталайм. Бир үч бурчтук берилген, анын эки бурчу белгилүү. Бир бурчу 45 градус, бир бурчу 50 градус. Анда үчүнчү бурчун тапкыла. Мен анда силерге чыгарылышын көрсөтө берейин. Силер туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жаздыңар болуш керек. Мынакей А, Б, С бу үч бурчтугун алайын. Бир бурчу 45 градус болсун, бир бурчу 50 градус болсун, үчүнчү бурчу белгисиз. Мен суроо белгисин коюп койдум. Байкадыңарбы? Бизге жогорудагы теореманын негизинде жаза турган болсок, бурч А плюс бурч Б плюс бурч С барабар 180 градус экендигин жаздым. Анда ордуна кое турган болсом, Анын ордуна 45 градусту коеюн, Б'нын ордуна 50 градусту коеюн, С'ны таба турган болсом, 45ке 50-нү кошсом 95, а С бурчун табыш үчүн 180 градустан 95 градусту кемитүүбүз керек. Анда С бурчу барабар 180 градус минус 95 градус болот. Башкача айтканда С бурчу 85 градус экендиги келип чыкты. Мынакей мен суроо белгисинин ордуна 85 деп жазайын. Анда жооптордун ичинен канчанчы жооп туура экен балдар? Ооба, үчүнчү жооп туура экен. Эгер кимдер үчүнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазган учурда жообу 85 градус деп жазмаксыңар. Мынакей балдар, мен үч бурчтуктун ички бурчтарына карата бир тапшырманы аткардым.
Силер сабактын жүрүшүндө чыгарган маселелерди мүмкүн болсо дептериңерге жазып отурганга аракет кылгыла. Болуп турбу? Келгиле, анда эмесе кайрадан экинчи тапшырманы сунуш кылайын. Мынакей бизге 3 бурчтук берилиптир. А, Б, С. А бурчу 36 градус, С бурчу 90 градус. Силер табышыңар керек экен Б бурчун. Кана балдар, таап көргүлөчү. Жогорудагы теореманы пайдаланып, Б бурчу канча градуска барабар экенин табасыңар. А мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Канчанчы жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазгыла. А бурчу 36 градус, С бурчу 90 градус, Б бурчу канчага барабар? Таптыңарбы? Ооба балдар, 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус экендигин эске алсак, анда А бурчун 36 градус деп жазайын, шарт боюнча. Ушундайбы? С бурчу 90 градус болчу. 90 градус деп жазбастан мен мына тик бурчтун белгисин жазып койдум. Силерден сурап жатат Б бурчу канча градус деп. Анда бул жерде балдар, баамдагылачы, 3 бурчтугубуз тик бурчтуу 3 бурчтук экен. Анда бул жерде кандай теорема бар эле? Мен ошол теореманы силердин эсиңерге салайын. Эгерде 3 бурчтук тик бурчтуу 3 бурчтук болсо, анда анын бир бурчу тик болсо, калган 2 бурчу тар бурч болот балдар. Анда тик бурчтуу 3 бурчтуктун 2 тар бурчунун суммасы 90 градуска барабар болуш керек эле. Кайталайм. Эгерде 3 бурчтук тик бурчтуу 3 бурчтук болсо, анда анын 2 тар бурчунун суммасы 90 градус болуш керек эле. Азыр ошол теореманы колдонуп чыгарсаңар деле болот. Келгиле, анда эмесе чыгарылышын көрсөтөйүн. Мынакей бул 36 градус тар бурч, экинчи Б бурчу дагы тар бурч болушу керек балдар. Анда мынакей мен теореманы эсиңерге салайын. Тик бурчтуу 3 бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы 90 градуска барабар. Анда бул жерден эмне келип чыгат? А бурчу менен Б бурчунун суммасы 90 градус экени келип чыгат. Анын ордуна келгиле 36-ны коеюн, плюс Б барабар 90 градус деп жасайын. Мындан Б бурчун таба турган болсом, 90 градус минус 36 градуска барабар. Бны таба турган болсок, Б бурчу 54 градуска барабар экен. Көрдүңөрбү? Баардык учурда эле 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус дегенди эмес, эгер тик бурчтуу 3 бурчтук болуп калса, мына ушул теореманы колдонсоңор да болот. Белгисиз бурч 54 градус экен. Туура жооп 3-чү жооп. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Анда эмесе дагы кийинки тапшырмага көңүл буралычы. А, Б, С. А, Б, С тең капталдуу 3 бурчтугунун А бурчу 50 градус. Б, К бийиктиги болсо, С, В, К бурчун тапкыла. Балдар, С, В, К бурчун табаардан мурда мен алгач чиймени чейинчи, бизге эмне берилди? Албетте бизге 3 бурчтук берилди. А, Б, С. Бул 3 бурчтук тең капталдуу деп берилди. Мынакей. Шартын көрүп атасыңарбы? Тең капталдуу болсо чиймеде белгилейин. Бирдей таякчалар менен белгиленет. Ушундайбы? Анда жазайын. А, Б барабар Б, С-га. А бурчу 50 градус деп шартында берилди. Анда мына чиймеден көрсөтөйүн дагы, жазайын. Бурч А барабар 50 градус. Дагы эмне берилди балдар? БК бийиктиги деп берилди. Демек бийиктик жүргүзөйүнчү. Мынакей БК бийиктиги берилди. Анда С, В, К бурчун тапкыла деп атат. Демек табуу керек бурч С, Б, Кны. Эми балдар, бул тапшырманы аткарыш үчүн көптөгөн теориялык материалдарды кайталашка туура келет. Мына 3 бурчтугубуз тең капталдуу экен. Анда эсиңерде барбы? Тең капталдуу 3 бурчтуктун негизиндеги бурчтары барабар. Анда негизиндеги бурчтары барабар десем, А бурчу 50 градус болсо, албетте С бурчу дагы 50 градуска барабар болот. Түшүнүп жатасыңарбы? Кайталайм. Тең капталдуу 3 бурчтуктун негизиндеги бурчтары барабар. Ошондуктан С бурчу 50 градус экендиги келип чыкты. Эми балдар, 3 бурчтук А, Б, С-нын 2 бурчу 50 градустан болсо, анда В бурчун таба аласыңарбы? Ооба, биз жогорудагы пайдаланып жаткан теореманын негизинде 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус экендигин эске алсак, анда Б бурчун табыш үчүн
180 градус минус 50 плюс 50 деп жазып алсаңар болот. Мындан Б бурчу канча градус экени келип чыгат? 80 градус экени келип чыгат. 50ге 50-нү кошсоңор 100 болмок. 180ден 100ді алсаңар, В чокусундагы бурчу 80 градус экен. Бирок бизден Б бурчун сураган жок балдар. Бизден С, Б, К бурчу мынакей мен көрсөтүп жаткан бурчту сурап жатат. А тең капталдуу үч бурчтуктун бийиктиги медианада биссектрисада болуп эсептелет. Демек андай болсо, бул биссектриса экендигин эске алсак, биз издеп жаткан бурч 40 градус экендиги келип чыгат. Кайталайм. Б бурчу 80 градус болчу, а С, В, К бурчу анын жарымы. Башкача айтканда БК биссектриса. Демек анда ал 40 градус экени келип чыкты. Туура жообу, үчүнчү жооп 40 градус экенин көрдүңөр. Мынакей мен чиймеге көрсөтүп койдум. Биз издеп жаткан бурч 40 градус экенин көрдүңөр. Жообун жазган учурда бурч С, В, К барабар 40 градус деп жазмаксыңар. Мынакей балдар, биз дагы катардагы бир тапшырманы аткардык. Эми келгиле тышкы бурч жөнүндө кайталайлык. Биз буга чейин ички бурчтар тууралуу теореманы колдондук. Үч бурчтуктун тышкы бурчу ага жандаш жатпаган эки ички бурчтун суммасына барабар. Мынакей бул тышкы бурч балдар. Ушундайбы? Бул тышкы бурч болсо, тышкы бурчка жандаш жатпаган эки ички бурчту мен көрсөтүп койдум. Кайталайм. Үч бурчтуктун тышкы бурчу ага жандаш жатпаган эки ички бурчтун суммасына барабар. Мынакей С чокусуна жаткан тышкы бурч ага жандаш жатпаган А жана Б чокусундагы ички бурчтардын суммасына барабар. Демек тышкы бурчту мен Б, С, Д бурчу десем, ал барабар экен бурч А плюс бурч Бга. Эстеп калдыңарбы? Мына мен үч бурчтуктун тышкы бурчу жөнүндөгү теореманы силерге айтып өттүм. Эми ошону пайдаланып тапшырма аткарып көрөлүк. Мынакей балдар, чиймедеги үч бурчтуктун К жана Э бурчун тапкыла деген тапшырма берилди. Чиймени карагылачы. Бир тышкы бурч белгилүү экен. Силер калган эки ички бурчту табышыңар керек. А С чокусундагы бурчу тик бурч экени көрүнүп турат чиймеде. Кана ойлонуп көргүлөчү. Кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазганга аракет кылгыла. Эми карайбыз. Бизге берилди. Эмне берилди? Үч бурчтук С, К, Е берилди. Тик бурчтуу үч бурчтуу экен, С бурчун 90 градус деп алайын. Анда 130 градус тышкы бурч болсо, бурч А, Е, К 130 градус деп жазайын. А бизге табышыбыз керек К бурчу менен Е бурчу канча градус экенин. Ал үчүн биринчи мен азыр силерге көрсөтөйүн, жакшылап баамдап тургулачы. Мына жандаш бурчтардын суммасы 180 градуска барабар деген теореманы колдонсок, мынакей 130 градус менен Е чокусунун ички бурчу экөө жандаш болуп турат. Анда Е чокусундагы бурчун табыш үчүн К, Е, С деп жаза турган болсом, 130 градусту К, Е, Сга кошсом 180 градус чыгат. Мындан К, Е, С бурчу 50 градус экени келип чыгат. Ж, Е бурчу деп койсом болот. Бул үч бурчтуктун ички бурчу 50 градус экен. Мына мен 50 деп жаздым. Эми К чокусундагы бурчун табалы. Бул тик бурчтуу үч бурчтук болгондуктан, тик бурчтуу үч бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы 90 градуска барабар деген теореманы колдонсом, К бурчу менен 50 градустун суммасы 90 болмок. Мындан К бурчу 40 градус экени келип чыгат. Туура жооп, төртүнчү жооп. Эгер кимиңер төртүнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Биз издеп жаткан бурчтар 50 градус жана 40 градус экен. Эми келгиле дагы бир 5-чи тапшырманы аткаралы, анан сабакты жыйынтыктайбыз. Чиймедеги үч бурчтуктун F жана R, E бурчун тапкыла дейт. Кана балдар, кантип тапсак болот? Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Ушуларды пайдаланып, чиймедеги берилгендерди пайдаланып, ушул үч бурчту табууңар керек. Мынакей, бул экөө кандай бурчтар? Ооба балдар, булар вертикалдык бурчтар. Вертикалдык бурчтар барабар. Демек F чокусундагы ички бурчу 40 градус экендиги келип чыгат. Анда демек F бурчу 40 градус деп жазабыз. А бул эки бурч жандаш бурчтар экен. Жандаш бурчтар болсо, тышкы бурчу 85 градус болсо, ичиндеги бурчу 95 градус болот. Демек Е бурчу 95 градус экени келип чыкты. Анда бир бурчу 40, бир бурчу 95 болсо, R бурчу 45 градус экени келип чыкты. Мынакей балдар,
Демек 3 бурчтуктун бир бурчу 40, бир бурчу 45, бир бурчу 95 экен. 4-чү жооп туура жооп экен. Эгерде кимиңер 4-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу 40, 95 жана 45 градус деп жазмаксыңар. Эми сабакты жыйынтыктайлык балдар. Мына биз бүгүн 3 бурчтуктун ички бурчтары тууралуу теореманы кайталадык. Мына бул ички бурчтарын көрсөтүп жатам. Бул ички бурчтары биринчи, мынакей көрсөтөйүн, экинчи жана үчүнчү. Бул 3 бурчтуктун ички бурчтары. Мен номерлеп коеюн. Андан кийин 3 бурчтуктун ички бурчуна жанаша жаткан бурчтар тышкы бурчтар экенин көрсөтүп жатам. Карагылачы. Мен номерлеп коеюн. Мына тышкы бурчтарды көрсөтүп жатам. Буларды тышкы бурчтарды номерлесем 4-чү, 5-чи жана 6-чы. Булар тышкы бурчтар. Ошондой эле биз бүгүнкү сабакта 3 бурчтуктун ички бурчтары тууралуу теореманы кайталадык. 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Мынакей. Жана ошондой эле 3 бурчтуктун тышкы бурчу тууралуу теореманы кайталадык. 3 бурчтуктун тышкы бурчу ага жандаш жатпаган 2 ички бурчтун суммасына барабар. Урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабакта ушул 3 бурчтуктун ички жана тышкы бурчтары жөнүндө теоремаларды кайталоо менен ошолорду колдонуп көнүгүүлөрдү аткарганга аракет кылдык. Мен силер менен коштошоюн. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калгыла.